Жеримдин суусу дары, таштар алтын, жер калда эркиндикте жашайт калкым. Таалайга тандап туруп жаралгансып, Жумгалым кышта жылуу, жайда салкын. Нарын облусунун Жумгал районуна караштуу Кызыл Жылдыз айылынын так ортосунда кыргыз калкына каражак, жез таңдай аттыккан төкмө жана жазгыч акын, айтылуу дастанчы, обончу, комузчу, эл артисти Калык Акиев атындагы орто мектеби жайгашкан. Буга чейин 1937, 1968, 1973 жылдары курулган эски корпустарда окуу жүргүзүлүп келген. Мектептин жаңы имараты 2023-2024 окуу жылынын экинчи чейрегинин башында гана курулуп бүтүп колдонууга берилди. Ар бир кабинет демөөрчүлөрдүн жардамы менен жабдылып, 13 кабинет автордук кабинеттер болгон. Ар бир класста видео көзөмөлдөр коюлган. Мектепте жалпы 367 окуучу 2 кезмет менен билим алышат. Учурдагы мектептин директорунун убактылуу милдетин аткаруучусу, окуу бөлүмүнүн башчысы Исаева Айзада Кадыкеевна, тарбия иштери боюнча директордун орун басары Сүйүнбек кызы Айназик, соцпедагог Көбөгөнова Айнура Имеровна. Жалпы 33 мугалим эмгектенсе, 9-у билим берүүнүн мыктылары, 13-ү билим берүү министрлигинин ардак грамоталарынын ээлери. Мугалимдер өз ишин мыкты билишет. Чыгармачылык изденүү жана талыкпас эмгектери менен көп ийгиликтерди жаратып, ушундай алдыңкы мугалимдердин эмгеги менен билим сапаты боюнча райондогу сап башындагы мектептердин бири болуп келе жатат. 6 усулдук бирикме иш алып барышат. Филологиялык илимдер усулдук бирикмесинде 8 мугалим эмгектенишет. Олимпиадада көрсөткөн жетишкендиктери боюнча айта кетсек, кыргыз тил мугалими Үсөналиева Гүлзат даярдаган Асанканова Акылай 2021-2022, 2022-2023 окуу жылдары катары менен райондук турдан 1-2 орунду камсыз кылып, облустук турга катышып келген. Ушул эле Үсөналиева Гүлзат даярдаган Каныкей тобу манас таануу боюнча райондук, облустук турлардан эң жакшы упайлар менен озуп чыгып, республикалык турдан 3 орунду камсыз кылышкан. Быйылкы 2023-2024 окуу жылында дагы манас таануу сынагынын райондук турунда Исаева Айзада даярдаган 6 курч тайпасы 3 орунду камсыз кылышып, облустук туруна катышып кайтышты. Кыргыз тил мугалими Тилекова Айсулуу жетектеген 10-класстын окуучусу Срадинова Бурулсун манасчылык жана көркөм окуу өнөрлөрү боюнча алдыңкы орундарды камсыздап келет. Манасчылык өнөрү боюнча райондук жана облустук турлардан өтүп, республикалык турдан 3 орунду камсыз кылган. Көркөм окуу өнөрү боюнча Мен кыргызстандык экениме сыймыктанам сынагынын райондук турунда 1 орунду камсыз кылып, облустук турга катышып келген. Тилекова Айсулуу кыргыз тилинен даярдаган окуучулар Билимкана олимпиадасынан 2 жылдан бери республикалык турга чейин барып катышып келишти. Орус тил предмети боюнча Майрамбек кызы Чолпондун даярдаган окуучусу Бекжанова Фатима 2021-2022 окуу жылынын райондук турунда 3 орунду, 2022-2023 окуу жылында 2 орунду камсыз кылып, облустук турга катышып келди. Математика жана технология усулдук бирикмесинде 3 мугалим эмгектенет. Бирикмедеги мугалимдер STEM методун сабактарына пайдаланып өтүшөт жана PISA 2025 долбооруна окуучуларды даярдап келишет. Бирикмедеги жана мектептеги эң алдыңкы ардагер мугалим Жунушева Розакан Акмоо олимпиадасына окуучуларды даярдап, райондон алдыңкы орундарды камсыз кылат. Тактап айтканда, 2021-2022 окуу жылында Акмоо олимпиадасынын райондук турунда Рыспеков Кутман 2 орун, Срадинова Айгерим, Чынтамиров Али 3 орун, Чынтемиров Рустам 1 орунду камсыз кылышып, облустук турунда Чынтемиров Рустам 5 орунду алып, республикалык турга жолдомо алган жана грамота, кызыктыруучу сыйлыктар менен сыйланып келген.
Эң негизги сабагыбыздын максаты процент деген эмне экендигин түшүнүшүбүз керек. Символдук түрдө аны кандай белгилейбиз, биздин жашоо турмушубузда аны кандай, каерде колдонобуз, берилген сандын процентин кантип табабыз, деги эле процент деген эмне, ошонун баарын түшүнүп, ошолордун баарын эсептерде колдонуп чыгара алышыбыз керек да. 2022-2023 окуу жылында 6-класстын окуучулары Акмоо олимпиадасынын райондук турунда Дастанбекова Айтунук, Мүсүралиева Акылай 3-орунду, Дүйшөнбекова Жибек 2-орунду жана Жолдошбеков Умар 1-орунду камсыз кылып, облустук турунан Жолдошбеков Умар 4-орунга ээ болуп, республикалык турга катышты. 2022-2023 окуу жылында олимпиаданын райондук турунда математика сабагы боюнча даярдаган окуучусу Сүйүмбекова Айжаркын 3-орунду, 2023-2024 окуу жылында Сырадинова Бурусун 3-орунду камсыздаган. Башталгыч класстар усулдук бирикмесинде жалпы 9 мугалим иш алып барат. 2023-2024 окуу жылында башталгыч класстар усулдук бирикмесинин 4-класстын мугалимдери Насранбекова Гүлмира жана Турганбаева Индиранын окуучулары билимкана олимпиадасына катышып, республикага чейин барып, алдыңкы упайларга илинген. Атап айтсак, Алмазова Чынара 4-орунду камсыздап, диплом жана планшет менен сыйланып келди. Социалдык илимдер усулдук бирикмесинде жалпы 3 мугалим эмгектенет. Табигый илимдер усулдук бирикмесинде 4 мугалим эмгектенет. 2023-2024 окуу жылында бирикмеде көптөгөн ийгиликтер жаралды. Физика сабагынан 2020-2021 окуу жылында райондук олимпиадада Дүйшөнбек кызы Айгерим 3-орунду, 2021-2022 окуу жылында Сырадинова Айзат 2-орунду камсыз кылган. 2022-2023 окуу жылында физика сабагынан 1-орунду Сырадинова Айзат камсыз кылып, облустук турга катышып келген. 2023-2024 окуу жылында 1-4-орунду, ал эми химия сабагынан 2-орунду ээлеп, облуска жолдомо алышкан. Биология сабагынан 2022-2023 окуу жылында Койгелдиева Жылдыз даярдаган окуучулар Акимканова Сарбиноз 3-орунду, Жаныбек кызы Алтынай 4-орунду камсыз кылган. География сабагынан Думанаева Жыпаркүл даярдаган Казакбаев Бектур 2021-2022 окуу жылында 2-орунду камсыз кылып, облустук турга катышып келген. Искусство, технология жана дене тарбия усулдук бирикмесинде жалпы 4 мугалим эмгектенишет. Дене тарбия мугалимдери Аргынбаев Кубанычбек жана Жолдошбек уулу Жоодар даярдаган окуучулар мектеп лигасына катышып, алдыңкы орундарды алышкан. Мектепте жалпысынан чыгармачыл мугалимдер эмгектенет. Билим Ордо мугалимдер фонду уюштурган Мыкты мугалим конкурсунда 2011-2012 окуу жылында физика сабагынан Калиева Садагүл 2-орунду, 2012-2013 окуу жылында биология сабагынан Койгелдиева Жылдыз 2-орунду, 2017-2018 окуу жылында башталгыч класстын мугалими Акматова Ширин 2-орунду камсыздап, күмүш көкүрөк төш белгиси менен сыйланышкан. 2015-2016 окуу жылында орус тили предмети боюнча Майрамбек кызы Чолпон 1-орунду камсыздап, алтын көкүрөк төш белгиси менен сыйланган. Ата-эне мектеп бириксек, балдарда болот келечек деген ураан менен мектепте ата-энелер мектеби иштеп келет. 1-класстан 11-класска чейин ар бир класстын жаш курагына ылайыктап, атайын 10 сааттык программа түзүлгөн. Ошол программанын негизинде ар бир класс жетекчи ата-энелер мектебин өтүп келишет. Ата-энелер активдүү катышып, мектеп менен тыгыз байланышта болуп турушат. 2023-2024 окуу жылынын декабрь айында билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун жаңы ыкмалары деген темада облустук семинар өткөрүлдү. Семинарда математика сабагынан Кылычбекова Эльмира, кыргыз тил сабагынан Исаева Айзада, химия сабагынан Эрмуханбетова Айгүл, аскерге чейинки даярдык сабак боюнча Аргынбаев Кубанычбек жана ата-энелер мектеби боюнча Майрамбек кызы Чолпон жогорку деңгээлдеги сабактарды өтүштү. Жалпы республикалык тестүрлөө боюнча айта кетсек,
2022-2023 окуу жылынын жыйынтыгы менен жалпы республикалык тест тапшырган бүтүрүүчүлөрдүн билим сапаты 80,9% түзүп, район боюнча 1-орунга ээ болушту. Жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен чет өлкөлөрдөн билим алып, жакшы кызматтарда иштеп, элдин керегине жараган патриот уулдарыбыз да бар. Атап кетсек, Жакыпов Алиаскар, Насиров Канат. 2018 жылы мектеп Билим берүү жана Илим министрлигинин буйругу менен өткөрүлгөн аккредитациядан район боюнча окуучулардын билим сапаты жогорку көрсөткүчкө ээ болгон. Мектептин мугалимдери атайын уюштурулган сынактар үчүн гана эмес, ар бир өтүлгөн сабагында инновациялык методдорду колдонуу менен, чыгармачылык изденүү менен, көрсөтмө куралдар менен сабактарын өтүп турушат. Билим берүүдөн тышкары коомдук уюмдар менен да иштейбиз. Мисалы, башталгыч класстар УСАИД, Бирге окуйбуз долбоору, ошондой эле Менин кирешелүү чарбам долбоорлору менен иштеп келишкен. Окуучулардын билим сапатына гана көңүл бурулбастан, алардын инсан болуп калыптануусуна да өзгөчө көңүл бурулат. Алган билимин турмушта пайдалана билүүгө тарбияланышат. Мектепте класстан тышкаркы иштер боюнча да жакшы саамалыктар болуп келет. Мектептин тазалыгы, тартиби боюнча иш алып барууда, жума сайын линейкаларды өтүүдө мектеп парламенти жакшы жардам беришет. Таланттуу окуучулар тууралуу да айта кетпесек болбос. Калыгакиев атындагы орто мектебинде ар тараптуу, көп кырдуу, таланттуу окуучулар өз өнөрлөрүн көргөзүп, көптөгөн конкурстарга катышып, ийгиликтерди жетишип келишет. Атап айтсак, 8 класстын окуучусу Тынымбекова Дилноза өзүнүн бий өнөрү менен сынактарда орундарды багынтып келет. Дордой ассоциациясы уюштурган «Мен кыргызстандык экендигиме сыймыктанам» аттуу конкурстун 2 жолку жеңүүчүсү болгон. 2021 жылы райондук турда 1-орунду алса, 2023 жылы ушул конкурс боюнча Нарын шаарына барып, 3-орунду камсыз кылып, акчалай сыйлык менен сыйланган. Даярдап алып барган мугалими Турарбек кызы Оксана. Сүрөт өнөрү боюнча 11-класстын окуучусу Баяманова Жанар 5-октябрь кырсыктардын тобокелдигин азайтуу күнүнө карата жалпы орто билим берүүчү мектептер аралык сүрөт конкурсунан 1-орунду камсыз кылган. Сүрөт өнөрү боюнча дагы бир таланттуу окуучубуз Эмилбек уулу Адил көптөгөн диплом, грамоталардын ээси. Мектепте башталгыч класстын 152 окуучусу 4 смен менен тамак ичишет. Мектептин ашканасы бардык жабдуулар менен жабдылган. Талапка жооп берет. Бир ашпозчунун жардамчысы иш алып барат. Мектептин жаңы имаратында орун алган автордук китепкана дагы бар. Учурдагы китепканачы Бердибекова Нафизат окуучуларыбыз адабий жана илимий жанрдагы китептерди электрондук түрүндө да окуй алышат. 16 компьютер бар. Интернет менен камсыз болушкан. Мугалимдердин эс алуусу уюштурулуп турат. Мугалимдер арасында ар кыл таймаштар өткөрүлүп келет. Мугалимдер менен окуучулар арасында Кош жылдыз, Шамдагайлар, Чыңгыз Айтматовдун 95, Калыгакиевдин 140 жылдыгына арналган мугалимдер арасындагы таймаштар өткөрүлүп, мектепте билимдүү гана эмес, Шамдагай, таланттуу мугалимдер эмгектенерин далилдеп беришти. Мектеп буга чейин өткөрүлгөн сынактарда да алдыңкы орундарды камсыздап келген. Мисалы, 2012-2013 окуу жылында мыкты мектеп конкурсунда Нарын облусу боюнча 3-орунга ээ болуп, 20 000 сом акчалай сыйлык жана диплом менен сыйланган. 2014-2015 окуу жылында Жумгал райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан жарыяланган мыкты класс конкурсуна катышып, 2-орунга ээ болуп, 30 000 сом утуп алган. Мектепке тиешелүү 70 соттук бий участогу бар. Ал жерде алма бак, карагат, карагай, арчалар бар. Ошондой эле жылда картошка, сабиз, пияз өстүрүлөт. Мугалимдер жана окуучулар жылда жашылдандыруу иштерине активдүү катышышат. Мугалимдер ар бир мугалимден бир көчөт эрежесин салт кылып, жылда мектептин участогуна алма жана башка көчөттөрдү отургузушкан болсо, быйыл 2ден түп роза гүлүнүн көчөтүн отургузушту. Мектебибиздин жашылданып гүлдөөсү, билим сапаты, тарбиясы, маданияты деги эле ар тараптан өсүп өнүгүүсү үчүн
талыкпас эмгегибизди дагы да жумшай бермекчибиз.